башка түз эфирлер өтө көп болгондуктан аларды силерге сунуштаганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Артында Асан Мырзакарим уулу бар экен. Ой, азыр сонун сокку тирөөш жана дагы бир сокку, гол. Кант эсепти ачты. 1-0 менен алдыга Кант сурулуп чыкты. Нурсултан ушул күйөрмандар күткөн голду жаратты. Мына бул сокку алгач ушул жерде Ислам Кадырбек уулу тепкенден кийин тирөөш азыр көрсөтүп берди. Кайрат Кубанычев. Кайрат тепти жана дагы бир сокку, гол. Мына ушул жерден эсептен келди Жыргалбек Талантбек уулу. Мына көрүнүсүз алгач сокку заткан, андан кийин кайтты, төшү менен пас. Кайрат Кубанычевдин пасын көрдүңүздөр. Эми Кайрат албетте ыңгайлуу буту менен дарбазаны 4 эфирге жетет, 5-сине жетишпей калат. Азыр болсо сонун мүмкүнчүлүк сокку затканга Чыңгыз Пензаев албетте бүгүн өтө көп чабуулдардын изин кайтарган. Эми тепсе болот. Азыр сол канатка жана Каракол дагы ошондой. Каракол менен топтогулук. Азыр мына дагы бир топ менен Азамат Юлдашбайга жеткирди. Эми тепсе болот, гол. Кайрат Кубанычев башаламандык айпаяктын ичинде орун алып кетти. Юлдашбайдан сонун пас, биринчи соккусун кайтарды эле. Андан кийин кайрадан Кайраттын өзүнө келип калгандыктардан жазган экен. Тактап көрөм деп. Мен деле так жооп ала алган жокмун. Убакыт бүтүп калды. Ошентип 1-2 менен бул беттешти жыйынтыктадык.